Эми школа деген темага кирип, мектепке тиешелүү нерселерди алсаңыздар болот мына. Мектепке тиешелүү мисалы мен курс баштадым десеңиздер мына шаблондорду алып колдонуп, анан булардын про версиясы бар. Мынандай белги көрүнүп турат, көрүнүп атабы сиздерге? Так, коронанын сүрөтү бар, сары. Ошол сүрөт, ушул иконка турган сүрөттөр про болот. Платный болот. Мисалы мына бул про экен. Про деген бул платный. Качан платный немеге акча төлөп кошулсаң, анан иштете аласың. Эң жакшы дизайндар про кылып коюптур. Бирок мындай простойлор да бар. Аналар бесплатный экен. Ушуларды ачып көрөбүз мына. Изменить шаблон. Шаблонду иштетип көрөбүз. Ачкандан кийин мунун ар бир кнопкалары жылат мына. Булар шаблон болгон үчүн жылып атат. Кааласак буларды өзгөртөбүз. Мына нары бери жылдырып чыгып, өзүбүздүн атыбызды жазсак болот мына жерге. Мыналарды мына тамгалардын размерлери, түстөрү өзгөрөт. Мына бул сүрөттү башка койсок болот, бул жака койсок болот, жылдырсак болот. Мына текстти мисалы мен көрсөтөйүн азыр. Түсүн өзгөртсөк болот. Телефондо да мындай эле А деген чыгат. Киребиз, мындай каалаган түстөрдү карап көрүп өзгөртсөк болот. Ар түрдүү шрифттер бар. Жакшы шрифти, көзгө көрүнө турган шрифттерди тандап жазасыздар. Ийрейген, бирейген, түшүнүксүз шрифттерди колдонбоңуздар. Мына бул шрифт мисалы вообще болбойт. Түшүнүксүз шрифт. Эч ким окуй албайт дагы, эч кимдин вниманиясын да тартпайт. Телефондо дагы размер деп астында чыгат. Мындай кнопкалар кичинекей болуп чыгат. Айырмасы ошол эле телефондун. Чоңойтсок болот мына. Мен ноутбукта ушундай чоңойтом. Же болбосо муну мына жанындагы немесин мынтип жылдырып да чоңойто берсек болот. Анан мына сүрөттү мындай 4 точкасы чыгат ар бир сүрөттү. Шаблондо болсо. Ушул 3 чекесиндегини ачып туруп чоңойтосуздар. Эгер сүрөттү толук чоңойтобуз, кичинетебиз, өзгөртөбүз десеңер, ушу только бурчундагынан кармагыла. Мына жактан дагы кнопка чыгат. Бирок бул жактагыларды иштетсеңер, туура эмес кесилип калат да сүрөт, же мындай ийрейип башкача болуп кесилип калат. Ошон үчүн только мында 4 бурчундагыларды гана тартып, кичинертип, чоңойтуп иштетсе болот. Мыналар дагы элемент, мына. Алып койсок болот. Кичирейтип койсок болот. Булардын түсүнү да өзгөртүп койсок болот. Мына жерден түстү карап туруп, өзгөртүп койсок болот. Мына көк кылып таштасак болот каалагандай. Булар элемент. Эми мына ушул элементтерди каяктан табабыз? Мына бул жерде. Мисалы мен мыналарды азыр бизге керек эмес болсо, ашыкча болсо, удалить этип таштайбыз. Анан удалить деп чыгат, басканда эле мына удалить болот. Анан мисалы ушул элементти да көбөйтөм десеңиздер, мына үстүндө плюс деген 2 баракчанын сүрөтү чыгат. Дублировать деген бул дубль болот. Бассак экөө болуп көбөйөт. Мына ушул эме плюсту экөө үчөө кылып коем десеңер, бөлүп туруп экөө кылып, мына жактан түсүн да башкача өзгөртүп, дагы көбөйтүп койсо болот. Дагы дубль кылып туруп, дагы мунун сүрөтүн дагы башкача кылып койсо болот. Так, светке кирип, көк кылып, биринин үстүнө мындай кылып койсо болот. Ар ким эми өзүнүн каалаганга жараша. Мындай дизайн жасаш үчүн эң биринчи сиздерге идея керек. Бир дизайнды жасаш үчүн башка бирөөлөрдүн сүрөттөрүн көрүңүздөр, же болбосо ушу канвадагы шаблондорду көрүңүздөр. Эч нерсесин өзгөртпөйм десеңиздер, ошол бойдон эле мына тамгаларını кыргызча өзүңүздөрдүн темасын жазып койсо болот. Мен үнүм угулуп атабы? Алло. Угулбай калса, бир нерсе болсо айтып коюңуздар. Мына белгини да алып таштасак болот. Удалить деген кнопка чыгат. Анан мыналар биринин үстүнөн келип калса, ушуну байкап туруп, өзүнүн немесиге алып келип, мындай точкасы чыкса, анан жылдырып иштетиңиздер. Биринин үстүнөн бири коюлуп калса, таппай каласыздар, кайсынын линиясы кайсы экенин. Азыр мына текстин басып туруп, мына тегеректи кылып атам деп, текстти удалить этип алышым мүмкүн. Муну алдыдагы нерселерди, алдыдагы элементтерди мындай басып туруп, мына кнопка чыкты. Ушу менен жылдырып туруп, анан аркасындагыны оңдосо болот. Муну бир четке коюп коебуз. Анан элементти удалить этебиз. Мына удалить кнопкасы астынан чыкты. Эми бул текстти жайына коюп коебуз.